Рахмат. Эми мен түзмө-түз бул Таштанды полигону жайгашкан 1-Май округунун Бишкек шаарынын депутаты катары, эми шаардык кеңеш эмес, жогорку кеңеште 1-Май округунун өкүлү болуп атпаймынбы. Ошондуктан биринчиден урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, урматтуу башкы прокуратура, жалпысынан мэрибиз расмий түрдө массалык маалымат каражаттарында интервьюда ачык айтып атат. 22 миллион евро мусордук жана полигонду жаңы Таштанды заводун курууга 22 миллион евронун 6 миллион эле калды деп айтып атат да. 16 миллион евро урдалды деп мэр ачык айтып атат. Мэрдин сөзүнө биз ишенсек болобу? Же сиздер бизге жөнөткөн отчетторго ишенелүү? Отчетторуңуздарда мына бул деген биздин комиссиябыздын жетекчисинин Мирлан Самугажоонун атынан келген катта жалпысынан ущерб кылмыш иштердин зыян келтиргени боюнча суммасы 1,5 миллион сом бул Алима компания, 3,6 миллион сом бул Тана компаниясы. И все? Значит, калган ущербти башкы прокуратура, да ким текшерди? Ички иштер министрлиги, УКМК, значит, ушул биздин күч органдары биригип алып, же буларды калкалап атасыңар, же булардын аркасында өзүңөр туруп атасыңар, же ошол урдалган сумманы бөлүшүп алып туруп, анан сотторго, эми баардыгыбыз билебиз да, сот деген эмне? Сотко деген кандай тергөөчүлөр ишти кандай жеткирсе, ошентип алар талкуу беришет. Анан элдин баары аны түшүнбөй деген сот акыйкатта эле сотторду тепкилеп жатып калат. Эң чоң күнөө бул деген тергөөчүлөрдө. МВД, ГКМБ, башкы прокуратура, 3 органдын тергөөсүндө иштеген адамдар, силер, погончулар, кантип маалыматты жеткирсеңер, караны ак кылып коесуңар, акты кара кылып коесуңар, бат эле. Значит, силер ошондой маалымат берип атасыздар. Мына мага келген миңдеген эми каттар келип атат. Депутаттар каякта барып атасыңар, балдарыбыз сууланып атат, тумчугуп атат, ден соолукка зыян келтирип атат. Мына саламаттык сактоо министрлиги эми биякта өзү болсо жакшы болмок, бирок конечно же, да, бирок ал киши деле далилдеп бермек болуш керек. Аллергия деп атасыз, жүрөк оорулары, өпкө оорулары, ковидтен кийин организм ансы эле ослабленный, туурабы? Боюнда бар ошакта миңдеген жыл массивде жашаган адамдарыбыздын канчоосу боюнда бар кыздарыбыз, канча исследование жок да, канча выкидыш болду, канча инвалидтер төрөлөт ошонун аркасы менен. Бул мамлекеттин коопсуздугу деген маселе да. Это вопрос национальной безопасности. Никто об этом не задумывается. Это не просто мындай ошакта жашагандар, тегерегинде жашаган адамдар эми аргасыз аякты бизнеске да кылып жүрүштүр, фляжкаларды бөлүштүрүп, чогултуруп тегерегинде. Эми элге карапайым кедей адамдарга претензия биз кыла албайбыз. Анткени аргасыз жумушсуздуктан, экономикалык абалдан четиндеги квартираларды уже аргасыз ошо именно полигон тегерегинде жашагандар бизнести кылып квартираларын сдавать этип атыптыр да. Значит, там криминал да бар. Баары билишет. Силер да билесиңер, бизге да ошол маалымат келип атат да. Анан улам митингге чыксак дейт, бизди саясат кылып атышат дейт. Митингге акыркы жолу чыкканда бул атайын кылып атасыңар, тегиндей кылып атасыңар деп бизди келип алып эле погончулар басып салып атышат дейт да, ооздорубузду басып атат дейт. Бирок биз деген ден соолук үчүн чыгып атабыз да деп суроо берип атышат. Мына силердин отчетторуңарда, да, давайте пройдемся, то, что вы нам прислали. 22 жылдын 31 мартында Асаналиев Б. Эми это официально секретный материал берген жоксуңарбы? Официально берген силердин катыңарда. Карата Кыргыз Республикасынын Уголовный кодексте 337 берине 3 пунктунда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыштын белгилери менен айыбы тугузулуп, бөгөт коюу чарасы катары эч жакка кетпөө түрүндө колго алынып. То есть подписку о невыезде сделали. То есть вы даже не задерживаете, временно, качпа деп айтып атасыздар. Бирок ошонун ичинде Ибраимов азыр каякта? Кылмыш куугундун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскартылган дейт да. Ал каякта? Суроо, чоң суроо. Экинчиси, 22 жылдын 1-июнда кылмыш ишинин тергөөсү Кыргыз Республикасынын ошол эле Уголовно-процессуальный кодексинин 246 берине 1 пункт негизинде өндүрүштөн убактылуу токтотулуп, учурда Кыргыз Республикасынын МУККнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Где он? То есть подозреваемый каякта экенин да билбейсиздер? Неустановление лица, подлежащего привлечению ответственности, да? Өндүрүш токтолуптур.
Бул кандайча? То есть следствие баштап туруп анан аягында кто виноват, кто крайний жокпу? Из этого у любого логически мындай трезво ойлонгон адамдын бир эле жыйынтыгы чыгат да. Значит, нашим следователям невыгодно найти этих преступников. Таарынбагыла, бирок башкы прокуратура деген надзорный орган да. Бүт болаткан преступлениянын аркасында УКМК болобу, МВД болобу, аркасында всегда есть куратор. У каждого следователя сверху стоит куратор от прокуратуры. Мен бул жерден ошол маселени көтөрмөгү элем да. 2014 жылдан бери, канча 8 жылдан бери чоюлуп келе жаткан иштин аркасында кайсы прокурор турат? Ошол прокурорду жоопкерчиликке тарталы. Куда он смотрел? Почему прошляпил? УКМК, вопрос национальной безопасности, каяка карап атат? Сөзүн ачык ошол эле да. А биздин укук органдары саясатчылардын аркасынан аңдыйт, депутаттардын аркасынан аңдыйт. А карапайым элдердин ууланып, канчасы мындай инвалид болот кийин төрөлгөндө. Там же, я не знаю, медицинский терминология да бар да, нехватка кислорода, воздуха. Какие последствия? Кандай инвалидтер төрөлөт? Буну деген сиздер да көтөрбөйсүздөр да. Мындай исследование жок да бунда. Дүйнө жүзүндө бүт жасалат последствиялар, эмне болот деп. Анан акыркы жолугушууда мэрибиз сураныптыр. Давайте биз экинчи жер тап бергиле, мага бөлүп бергиле, ошактан биз мусорный полигон салалы деп. Эки ачак кылып берели деп атасыздар, урматтуу мэриянын өкүлдөрү. Нам одного тлеющего очага мало, дагы бир жерде мусорный полигон ачып алып, биякты түтүп атат. Чоң кызматкерлер барганда дейт, мына мага видеолорду жөнөтүп атат. Если хотите, я вам покажу. Чоңдор барганда дейт, депутаттар силерге астында, мэрия барганын астында, мэр барганын астында, не дай бог там, еще андан да чоң кишилер барып калса, түнү менен өчүрүп чыгышат дейт да. Эми бакыш, мен биякта акимим отурат, алла эми может айтпайт, но ошол чындык да. Түнү менен өчүрүп чыгышат дейт, анан силер барып каласыңар дейт. А калган күндөрү түтүп атат, биз ошо менен ууланып отурабыз дейт да. Эми бул ачуу чындык да, баарыбыз түшүнүп атабыз да. Анан бул комиссиянын жарым жылдан бери, урматтуу төрага, же баш аягы жок. Улам булам биз чогулуп атабыз, улам булам ушундай отпискалар болот, улам чогулат кетет, биз бүгүн бир жыйынтыкка келбейлиби? Мен ушу комиссия мүчөлөрүнөн да суранат элем да. Бул каттардын мына аягында жөнөкөй, простые, рядовой, эми байкуш чиновниктерди жоопко тартышып, крайне мажбурлап мэриянын эң мындай жөнөкөй бир кызматкерлер колу байкуштун колу коюлган ошол эле жүдөйт экен. Бул акчаны бөлүштүргөн, бул акчаны уурдаган, текшергенде бөлүнгөн жанакы следовательдер, прокурорлор, я думаю, и ГКМБ их проверяла, и МВД, там все они замешаны. Ошолордун башында турган адамдардын жоопко тартылганы мен өмүрүмдө мына 30 жылда бир да жолуга эле элем да. Ошол маселени биз көтөрүш керекпиз. Пока те, кто за этим стоит, кто надзорный орган смотрит за каждым следователем, вы же все когда-то как бы эти вещи, все биякта турган баары эле билебиз да. Пока они не будут наказаны, еще 8 лет будет полигон гореть. В прошлом году уже бишкектиктердин баары маскачан жүрдүк. Эртең менен масканы кийесиң, шаарга чыккандар. Эми биз мына депутаттар машина менен келебиз, машина менен кетебиз. Силер да машина менен келесиңер, машина менен кете атасыңар. А жөө баскан адам бар, эртең менен маска кийип, кечинде маскабызды чечсек, капкара дейт да. А тиякта жашагандар говорит, эми биз маскасы эле жүрөбүз, какой толк? Биз уже көнүп калдык. Биздин эмебиз өпкөбүздү ачсак, уже шахтерлордун эле өпкөсү болуп калды деп, ошондой уже каттар менен ошентип кайрылып атышат. Анан ошол райондун депутаты катары, мен деле мындай элдин астына баргандан да уялып калдым. Барсаң эле, силер ошол акчаны уурдадыңар, силер ошо доляда отурасыңар, комиссия түздүңөр, оозуңар жабылды. Ошо калп эле бизге телевизорго көрүнөсүңөр, кыйкырып аласыңар, аягында дымыңар да жок, унчукпайсыңар деп бизге катуу сөздөр айтылып атат да. Биз ушуга кантип жооп беребиз, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү? Мэрибиз деле мына 1 жылдан бери отурат. Эртең салам, бүрсү күнү салам, азыр болсо эми бул жоопкерчиликтен качканы, мага дополнительный участок бериле деп атат да. Мисалы, мен ошакта бул адамдын ордуна болсом, мен мындай суроо менен кайрылбат элем да. Бул биринчиден аягына чыгыш керек. Күнөөлөрдү жоопко тартыш керек. Анан рядовой главный специалисттердин колу коюлуп калса, аларды жоопко тартпай, башында тургандарды тартыш керек. Баарыбыз түшүнүп атабыз ошол маселени. А бундай каттарды дагы 1 жыл болот. Экспертизаны чоюп атасыңар, срок давности бүтсүн деп чоюп атасыңар. Аягында деген жоопкерчиликтен качып кетиш үчүн. Жоопкерчиликтен качыш үчүн укук органдарына взятка берилет. Экспертиза покупается. Мы все это прекрасно знаем.
Это уже сколько лет ачык эле айтылып атат, анан заседаниялар өтүп атат, анан жабылып калып атат да. Экология, Динара, мен сизге суроо берет элем да. Вообще экология боюнча мындай ушул полигон боюнча деги бир обсуждение өкмөттө болду беле? И кандай бир чечимге келдиңер? И же быйыл анда деген өкмөт расмий түрдө давайте маскаларды сатып бергиле ошол жакка жашаган адамдарга. Бир күндө 3 жолу масканы алмаштырган деп, о жакта 100 миңдеген биздин жыл массивдерде жашаган жарандарыбызга масками обеспечить да с утра до вечера. Ошондой расход чөнтөгүңөрдөн спецсчетторду прокуратура, УКМК, МВДден алалы да, булардын спецсчетторунан. Пусть они обеспечат. Чөнтөгүнө түшкөндөн кийин гана анан түшүнүшөт да. Асылган эле ишкерлер, асылганы саясатчылар. А жөнөкөй жарандардын мындай экологиясын, как будто они этим воздухом не дышат, да. Барбы экологиянын ой пикири барбы силердики? Айтыңызчы.